Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койгондугун өлкө башчысынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда Кудайбердиева кызматтан кетүү боюнча өзү арыз жазган. Кудайбердиева 2016 жылдан бери министр катары эмгектенип келген. Ал башкарып турган учурда басылып чыккан окуу китебиндеги айрым документтердеги каталар, тендерге байланыштуу бир топ сын пикирлер айтылып келди. Акыркы жолу Нарын районунун Кеңеш айылындагы окуучулардын контейнерди окуп жатышы коомчулукта абдан чоң талкууну жаратты. Кечээ Кадамжай чек ара бекетинен мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган Өзбекстандын жараны кармалды. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Өзбекстандын 40 жаштагы тургуну Кыргызстандын аймагына өтүү үчүн 1987 жылы туулган адамдын паспортун көрсөткөн. Чек арачылар анын өзү менен документтеги сүрөт окшош эместигин байкап кармап калышкан. Кармалган адам УКМКнын өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилди. Эртең жогорку соттун соттук коллегиясы мурдагы юстиция министри Аида Салянованын Алексей Елисеевке лицензия берүү ишине байланыштуу соттук отурумду кароону улантат. Бул тууралуу Азаттыкка Салянованын жакындары кабарлашкан. Процесске буга чейин үй камагына чыккан Салянова катышаары айтылды. Аталган ишти сот жаңы кодекстерге негиздеп кайра карайт. 24 июлда башталган отурум 1 августка жылып, ал күнү да каралбай калган. Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган учурда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. Кытайда биринчи жолу коммерциялык максатта мышык клондолду. Өлүп калган жаныбарга экинчи жашоо берүү 250 000 юаньга бааланды. Бул тажрыйба дүйнөдө биринчи жолу болбосо дагы Кытайда алгачкы жолу мышык клондолду. Кытайда мышыкка экинчи жан берүү көп кыйынчылык туудуруп келген. Мындан сырткары бул тажрыйба коммерциялык максатта жасалган алгачкы иш. Окумуштуулардын айтымында оорудан каза болгон мышыктын ээси өзүнүн үй жаныбары өлгөнүнө кейип жүргөн. Мамлекеттик салык кызматы унаа, турак жай, батир жана жер салыктарын төлөө мөөнөтү аяктагандыгына карабай салык төлөбөй жүргөндөрдү табуу боюнча рейдтик иш-чараларды бүгүн баштады. Бул тууралуу салык кызматынын маалымат кызматы билдирди. Мыйзамга ылайык салыктык милдеттеменин негизги суммасынан тышкары салыкты мөөнөтүндө төлөөгө жетишпей калган транспорттун, турак жайдын жана жердин ээлери административдик айып акы, ошондой эле мөөнөтү өтүп кеткен ар бир күн үчүн туум төлөөгө аргасыз болушат. Эскерте кетсек, ушул жылдын 2 сентябрына чейин транспорт, турак үй, батир жана жер салыгын төлөө зарыл болгон.